Саламатсыздарбы, эфирде Көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн абактагы саясатчы жана Жогорку Кеңештин 3-5 чакырылышынын депутаты Садыр Жапаров жана анын учурдагы абалы туурасында кеп кылабыз. Айта кетсек, Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалып 11 жыл 6 айга кесилген. Биз студиябызга Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов менен Жапаровдун бир тууган ийнеси Дөөлөт мырзаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Шарабидин мырза, мынакей сиз айттыңыз, тынбай айтып келдиңиз. Мына ушул Садыр Жапаровдун сот процесстери ачык болбогондугун жана ошондой эле ошол сот процессинде уурдады деген Каптагаевдин өзү келип дагы көрсөтмө берди. Бирок ага карабастан мына ушул оор күнөө боюнча Жапаров камалып кетти да. Эмне себептен мындай болду дейсиз? Эмне себептен? Бул Садыр Жапаровдун кумтор маселесин көтөргөндүгү, мегаком маселесин көтөргөндүгү, чек ара маселесин көтөргөндүгү, ошондогу кулан көмүр маселесин көтөргөн көптөгөн көйгөйлүү маселелерди, сот реформасын баштагандыгы, мына ушулардын бардыгы алардын саясий актандаштуу болгон мурунку президент Алмаз Атамбаевга жакпагандыгы жана ошонун саясий буйртмасы менен камалгандыгы толук далилденди десем жаңылышпаймын. Анткени мына өзүңүздөр көрүп турдуңуздар, соттук процесстерде видео тасмага алууга уруксат беришкен жок. Бирок аудио тасмага алганга уруксат берип, биз ар бир соттук процесстен кийин элге бардык маалыматтарды жеткизип турдук. Биз эле эмес, журналисттер дагы жеткизип турду. Ошол соттук отурумдарда Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү далилденген жок. Жабырлануучу деп аталган Эмилбек Каптагаев өзү баш болуп, бул жерде Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденген жок. Аны актап бергиле деп тарыхта биринчи жолу апелляциялык көзөмөл иретинде даттануулар менен кайрылып, соттук отурумдарга барып, журналисттердин суроолоруна жооп берип, анын күнөөсү далилденбегендигин ачык айкын көрсөттү. Бирок Каптагаев мырза өзү арыз жазганбы, доо арыз сотко? Жок. Мына ошо элдердин бардыгы айтып атат. Биз ошол экинчи инстанцияда, апелляциялык инстанцияда төрагалык кылуучу Жаңылмамбет алы Каптагаевка карата орой мамиле жасап, анын айткандарын сиздин оюңузду биз билебиз деп, ал өзүнүн ошондой алдын ала оюн билдирип эме кылганда, биз талап кылганбыз. Садыр Эмилбек Каптагаевдин жабырлануучу катарында берген көрсөтмөсүн жана биринчи ушул иш боюнча жазган арызын окуп бериңиз деп. Арызын окуганыбыз, арызда Садыр Жапаровдун фамилиясы да жазылган эмес, Садыр Жапаровду күнөөлүү дебестен. А көрсөтмөсүн окуп берди, көрсөтмөсүндө дагы Садыр Жапаров жөнүндө бир сөз жазган эмес. Негизи ошондой уурдоо болгонбу жана ошондой эле башка күбөлөр эмне деген? Башка күбөлөр да бир дагы күбө Садыр Жапаровга түздөн түз ушул уюштурду деген кинени айта алган жок. Мындай эмени бир дагы далил жок. Анткени Садыр Жапаров ал митинг болгон күнү Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Ал башкы прокуратурага жазуу түрүндө кайрылып, мына алдыңыздарда отурат, Дөөлөт Жапаровдун бөйрөгү жок, ошол убакта реабилитация бул өтө катуу ооруп атканда, ошол Минскиден келет, ушу донор табылды деп. Ошол үчүн барып жазып, уруксат алып булар чыгып кеткен Кыргызстан аймагынан. Мына ошол учурда болуп атат. Бүгүнкү күндө дагы мына ошол күбөлөрдүн бири Наристе Калчаев, Кенжебек Жумабаев, Кайрат Кожобергенов, Кайрат Качаганов, Жолдош Кожобергеновдор бүгүнкү күнгө чейин айтып келип атпайбы? Видео кайрылуулар жасап атпайбы? Эч кандай Садыр Жапаровдун бул жерге тиешеси жок. Биз кароолуктар өзүбүз уюштурганбыз. Бул ишке биз бир дагы саясатчыны аралаштырган эмеспиз деп. 11 жыл 6 ай бул мөөнөт эмне себептен берилди бу? Вот ошо бардыгына табышмакта. Эмне үчүн 12 жыл эмес, эмне үчүн 11 жыл эмес, 11 жыл 6 ай. Кайсы эмеден алды? Кайсы эгерде жеңилдетүүчү жагдайы кайсыл, оордутуучу жагдайы кайсыл кылган кылмышы үчүн буну эч ким далилдеп көрсөтүп бере алган жок да. Демек бул ушул 11 жыл 6 ай деген нерсени көрсөтүп берди. Соттор ошону эле жазып окуп берди. Бүгүнкү күндө мына ушул кайра ачылган жаңы жагдайлар боюнча да сот процесси
башталып атат. Айтыңыздарчы, мынакей бизге белгилүү болгондой Атамекен жана ошондой эле мекенчил партиялары биригип 23 апрелде митинг уюштурган атат да. Ошондо мынакей Садыр Жапаровдун, Өмүрбек Текебаевдин, Дүйшөнкул Чотоновдун, Актоо жана ошондой эле башка саясий ушул негизде камалгандар боюнча дагы сот процессин кайра кароо боюнча талаптар айтылат деп атат. Негизи ошол жерде кандай болот? Мына ушул биригүү бул убактылуу эле болобу? Же кийин дагы ушул эки партия биригип кетеби деген да суроолор бар да. Негизи ошол күнү кандай талаптар айтылат? Бул мындай бийликке кыр көрсөтүү эмеспи? Же чындап эле мынакей соттор дали адилетсиз чечим чыгарат деп ойлоп атасыздарбы? 23 апрелде Садыр Жапаровдун, Өмүрбек Текебаевдин, Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы жагдайлар боюнча кайра каралат деп аны жогорку сот өздөрү айтып чыгышты. Биринчи, биз билбейт элек качан каралышын, кандай каралышын. Бизге кабар бере элек туруп, биринчи журналисттерге барып, журналисттер аркылуу биз уктук. Журналисттер мага тынбай чалып жүргөн. Мен билбейм, мага эч кандай кабар келген жок. Журналисттер айтып чыккандан кийин анан биз ошол кабарды алдык. Ал эми биз ошол 23 апрелге карата биз өзүбүз дагы жаңы ачылган жагдайлар боюнча дагы кошумча толуктоолорду киргизебиз. Ал дагы кошо каралыш керек. Ал эми мына сиз митинг боюнча айтып атасыз. Митинг боюнча аны мен же Садыр Жапаровдун бир туугандары же Садыр Жапаров чечкен жок. Аны Мекенчил партиясынын саясий кеңеши жана Атамекен партиясынын саясий кеңеши чечишип, себеби алар биригишкен жок. Менин билгенимче, алар айтып атышат, биздин сотубуз бир күндө болот экен. Экөө тең 23 апрелде Садыр Жапаровдуку саат 9-да, Өмүрбек Текебаевдики, Дүйшөнкул Чотоновдуку саат 10-да. Анан бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттары аркылуу бардык жактан биз көрүп турабыз. Дүйшөнкул Чотонов, Өмүрбек Текебаев дагы бүгүнкү күндө эч кандай негизсиз, далилсиз соттолуп отурушат. Ал күнү Дүйшөнкул Чотонов Ошто жүргөн болсо, аны кайдагы ал ошол кылмышты жасайт? Өмүрбек Текебаев менен бирге убактылуу өкмөттүн немелери бирге чогулуш кылып отурганбыз, биз бөлөк маселе менен алек болгонбуз десе, ал кантип ошол учурда Маевский менен бирге отурат? Анан Маевскийдин берген акчасы кайсыл жактан келди, кандай берилди? Бул боюнча да жок да эч кандай далил. Ал эми Садыр Жапаровдун күнөөсү жок экендигин бүгүн бешиктеги бала менен кары кемпир чалга чейин баардыгы билип бүттү. Анткени мына Эмилбек Каптагаев өзү жабырлануучу. Кылмыш иште жабырлануучу жок болгондон кийин, күбөлөрү жок болгондон кийин, эгер уюштурду деген болсо биз суранып атабыз. Ошол 30 адам чогулуп отурушкан экен, 15 адам чогулуп отурушкан экен. Ошолордун баардыгын келип сурайлы. Ушул жерде келип туруп, Садыр Жапаров эмне деп айтты эле силерге? Эмне деп эме кылды? Барымтага калган адамдардын баарын алып келип туруп сурагыла деп соттордон суранып атабыз. Ошолор айтсынчы, Садыр Жапаров аларга барымтага ал деп тапшырма бердиби деп. Биз баардык суралган адамдарга ушул суроону берип атабыз. Бирок бири дагы Садыр Жапаровдун буга тиешеси жок деп айтып жатпайбы? Ушулардын негизинде мынакей ошол өткөн сот процесстери кандай деп мына кыскача аныктама берет элеңиз? Кандай өттү деп? Өткөн сот процесстери баардыгы бир тараптуу. Мына буга далил экинчи апелляциялык инстанциядагы, биринчи инстанциядагы биз суранып атабыз, мына ушул көрсөтмөнү окуп бер деп окубайт. Саат 5 болот, бөлөк учурларда ушуну бүтүрүп коелу деп бөлөк соттордо айтсаң жок дейт, биздин убактыбыз бүтүп калды дейт. А бизге келгенде саат 7, 8, 10го чейин узартып туруп карашып атпайбы? Баарыбызга белгиси. Бул саясий буйрук болгонун негизи. Садыр Жапаров мына ушундай айыптар коюлганда Москвада чет жакта болчу да, кийин ал келди. Билип туруп келди беле, камалуусун билди беле. Анан ошондо дагы мынакей Садыр Жапаровдун уулу жана ошондой эле жакын туугандары камалган эле. Алар азыр үйдөбү? Негизи алар кандай мамиле болду? Садыр Жапаров ушул жакка келе жатканда мен дагы өзүм дагы айткам, себеби мен бул жактагы эмелерди билем. Өтпөй эле койбойсузбу? Бул жакта аба ырайы бөлөкчө болуп атат. Мына миңдеген спецназдан иттер, аттар менен турушат. Бардыгы куралданган милициянын кызматкерлери турат. Десем, жок, менин күнөөм жок.
эгер менин күнөөм жок болгондо эмне үчүн мен кирбей коюшум керек деп ал өзү кирген. Мен баардык суроолоруна жооп беремин. Мен эч кандай бул жерде кылмышка тиешем жок деп. Бир туугандарынын сөзүн да уккан жокпу? Ушул себептен эле келдиби? Мен биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирем ушул жерге чакырып мынакей ушул менин байкем Садыр Жапаров боюнча ушундай талкуу болуп атканыңыздарга мен биринчиден сиздин биринчи сурооңузга да баштап жооп берейин. Мисалы ушул Садыр Жапаров Караколдо өткөн митинг боюнча кармалды, ошого катышты деп күнөө коюп атышпайбы? Бул негизи мына моунеки ууланган кумтөр деген кумтөрдү көтөрүп чыккандан башталганда 2012 жылдан баштап куугунтук башталган. Мына 2012 жылы эле үстүнөн заказ түшкөн да. Мына ошондо эле камалсын деген ушундай эмелер болгон. Ошондон баштап түшүп мынакей ошол митингчилер кармалган күнү дагы митингчилерди дагы алып барып алып уруп сабашып, Садыр Жапаров бар болчу биздин башыбызда турат деп айттыра албай коюшкан. Анткени аякта митингке эч кандай аралашкан эмес. Митинг болгон күнү биз бул мамлекетте жок болчубуз. Биз Загорянцага чыгып кеткенбиз. Менин ден соолугума байланыштуу Загорянцада жүрүп кайра келдик. Загорянцада жүрүп кайра келаткан кезде бул киши мен ушул кумтөрдү аягына чейин чыгарам деп бияктан жанагынтип такыр жогорку кеңеш өткөзбөй койгондо айла кеткенден кийин анан эл аралык сотко берем да, ошо эл аралык сотко берип, ошол жакта бүт документтерин бүтүрүп, баардыгын тең даярдап алып барып тапшырып туруп, андан кийин тапшыргандан кийин анан Кыргызстанга кирди да. Ошол тапшырып бүткөндө дагы мынакей азыр адвокат дагы айтып кетпеди, чогуу эле сүйлөшкөнбүз деп. Биз да сүйлөшүп турдук байкем менен. Биз да айттык, бияка келсеңиз куугунтук болот дагы эле, сизди камап коюшу мүмкүн. Келбей эле коюңуз десек, ал айтты. Мен эмнеге келбей койм? Менин бияктагы жумушум бүттү. Кумтөрдү эл аралык сотко бердим. Мен эми Кыргызстанга барышым керек. Калган мен кумтөрдү аягына чыгарышым керек. Бул эле кумтөр эмес, негизи биздин Кыргызстандын системасын оңдошубуз керек деп болбой келген да. Садыр Жапаров келгенде ошол уулу жана жакын туугандары кармалып алар дагы сабалганы айтылып биз көргөнбүз видеолорунда, сүрөттөрүндө. Алардын кандай чечилди, алардын маселеси? Мен аларга дагы адвокат болуп катыштым. Алардын эч кандай күнөөсү далилденбей туруп, ар бир кармалганга экиден милиция кызматкерлеринен күбө, жасалма күбө дайындашып, жасалма күбөлөрү сотто барып туруп, кана сизди кимиси ушулардын ичинен урду десем, көрсөтүп бере албай койбодубу? Ал протоколдо турат. Аларды кармашынын себеби ошол милиция кызматкерлерин урду деп. Милиция кызматкерлери аларды уруп жаткан видео тасмаларды биз көрсөтүп атабыз. Бирок бир дагы милиция кызматкерине чара көргөн жок. Тескерисинче күнөөсүз адамдарды күнөөлүү деп туруп камап салды. Бул деген сөз Садыр Жапаровго окшоп бөлөктөр митингге чыкпасын, бөлөктөр ушундай которулуп чыкпасын, аларга сабак болсун деп туруп ошол митингге чыккан адамдарды камап, анан булардын баардыгы Садыр Жапаровго арналды. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров көргөн кордукту бир дагы саясатчы көргөн жок. Анткени Садыр Жапаровдун үй бүлөсүн камады, баласын, агасын, келиндерин, эжесин, аталаш туугандарын, бажасын, тарапташтарын баарын камап туруп, 100дөн ашык адамды камап туруп, буну аргын өзүнү өлтүрүүгө аракет жасашты түрмөдө. Ошолордун баардыгына чыдап бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, түрмөдө жатып атасынан айрылды. Андан кийин апасынан айрылды. Биз соцсеттерден тынбай кайрылдык. Атасы ооруп атат, чыгарып койгулачы суранычы. Апасы ооруп атат, тирүүсүндө жанында болуп калсынчы, чыгарып койсун деп суранып атабыз. Бирок мына баардыгы Үй камагына. Жок, үй камагына эмес. Бул эмне үчүн үй камагына чыгыш керек? Күнөөсү жок, акталып чыгыш керек. Бүгүнкү күндө бир дагы бунун күнөөсү бар экендигин бир адам далилдеп бере албайт. Мындай да ошол Садыр Жапаров өзүнө кол салганы боюнча дагы ошол маалымат чыгып, анан сүрөтү да чыкты. Мына ошол эмне себептен болду? Бул эмне тиги ушунчалык басым жасалганбы же өзү ушундайга бардыбы? Бул окуя мындай ачыкталбай калды да. Сиздер ушул так билсеңиздер керектир дейм. Эмне себептен ушундай абал жаралды? Мен так билбейм. Мына сүрөтүн карасаңыздар, сүрөтүндө 3 жери кесилип атат. Мойну, бул колу, 3 колу. Физикалык жактан дагы адам 3 жерин кескенге эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мен ошол суроону соттук медициналык экспертиза болгондо берсем, эксперттер дагы айтты.
Эмеге заключениесине жазып койгула десек, жок биз антип жаза албайбыз, биз сиздин мындай айттык, биз болгону кандай телест повреждение бар экендигин гана жазабыз, биз анын мүмкүнчүлүгү жөнүндө жазбайбыз деп аны кошпой койду. Бирок мага айтты, албетте бир адамдын эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Ар ким өзүнө карап көрсө дагы андай мүмкүн. Демек ал өз эместики экендиги айдын. Анткени Садыр Жапаров өзүңүздөргө белгилүү, ал 5 убакыт намаз окуган инсан, атасы ажы, мындай ишке эч качан барбайт. Мына бүгүн болбосо бүгүн ошол нерсени кылса болот эле. Эгер апасы өлгөндө, атасы өлгөндө ошол нерселерди кылса болот эле. Жок, ал өзүнө өзү жасаган жок. Мен ушул жерге кошумчалай кетейин. Бул мына биринчи 2012 жылы Ташиев Мамытович камалып калбадыбы? Мына ошол кезде дагы бул бийликтин кылганы. Ошол кезде дагы улуу эжемди, Садыр байкемдин улуусун болбогон шылтоолор менен алып барып СИЗОго камап, 1 айдан кийин өзүнө эч кандай күнөөсү жок болгон үчүн кайра чыгарып койгон. Мына ошондо да соодалашканга байкем барбай койду. Соодалашыш үчүн, кумтөрдү басыш үчүн ушул аракеттин баары. Камаганы бүгүнкү күнгө камапта жатканы дагы бул кумтөрдүн айынан жатат да, мындай айтканда. Андан кийинки жана балдарын камап деп атпайбыз, балдарын дагы мына эжемден кийин балдарын алып келип камап, аны менен да соодалашып көрдү. Болбоду. Айла кеткенде кылбаганды кылышты го. Соодалашканда эмне деген? Кумтөр токтот. Муну алып чыкпай экинчи. Сага даже керек болсо биз мынакей каалаган ордуңду беребиз деген күндөр болду. Кызмат орундарында прилагать эткен күндөр болду. Мынакей 17-жылы Садыр Жапаровдун атасы көз жумду. Мына ошондо деген топурак салууга чыгарылган жок. Бирок арты кайрылуу болсун, өткөн айда ошол апасы каза болду. Ага бийлик уруксаат берди. Мына ушул жерде Садыр мырза айтты, Кыргызстанда адилеттик орноп келе жатканына ишеним бар деди да. Эмне себептен ушундай деп айтты? Мен бул боюнча кийин Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүм. Эмне үчүн дегенде, мына мурунку бийликтин учурунда мен атам өткөндө ушу атама топурак салганга да уруксат бербедиле. Булардын ушу биринчи кадамы апама топурак салганга ушу уруксат берип аткандыгы, булар туура жолго түштүгө деп ойлоймун деп. Өзүнүн үмүтүн гана айтты да. Эгерде мен дейт бүгүнкү бийликте отурган Сооронбай Шарипович менен бир душмандыгым жок, бир жаман жакшы айтышкан жерим жок. Биз үй бүлөлүк катнашта болгонбуз. Бул киши мени 5 колундай билет. Ошондуктан мурда мүмкүнчүлүгү жок болуп аткандыр, бүгүн мүмкүнчүлүгү пайда болгондур деген үмүт менен айтты. Ал эми мен да кошумчалай кетейин ушул жерге. Мынакей бул жаңы президент болуп азыр Сооронбай Шарипович шайланып келгенде баарыбыз деле мынакей кубандык, сүйүндүк. Анткени себеби бул киши 5 маал намаз окуйт, ыйманы бар адам. Мен ушу жогорку сот, байкем жогорку соту болуп, мурунку 2 соттун чечимин күчүндө калтырып койгон күнү да чыгып президентке кайрылуу жасадым эле. Бүгүн дагы ушу сиздердин телевидениядан пайдаланып кайрылуу жасап коеюн. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бул ишке кийлигишиңиз, сиз айткан сөзүңүз, өзүңүздүн сөзүңүз бар. Эгерде соттор, прокурорлор мыйзам буза турган болсо, мен түздөн түз кийлигишем дегенсиз. Сиз кийлигишип бериңиз. Анткени себеби мынакей соттор мыйзамсыз чечим чыгарып, менин байкем бүгүн камакта жатат. Ак жеринен эле камалып жатат. Экинчиден мынакей адвокаты дагы отурат, Шарабайдын байке дагы жаңы ачылган жагдай боюнча прокуратурага да жазды. Биринчи инстанциядан карап туруп, экинчи инстанцияга алып барып, кайра карап бергиле деп жиберип, экинчи инстанция ошол бойдон ушинтип мынакей оюн кылып, прокуратура дагы шуну карабай атат. Ошон үчүн сотторго дагы жана прокуратурага дагы кийлигишип, ошолорго чара көрүп бериңиз. Менин байкемди актап чыгарып бериңиз деп суранам. Айтыңызчы, мынакей бүгүнкү күндө ошол сот реформасы боюнча да каттуу сөздөр болуп, мына ушундай алдыга жылуулар болбосо өлкө өнүкпөйт деп президент өзү баш болуп айтты. Мынакей жаңы жагдайлар боюнча сот процесстери башталат деп атасыздар. Сиздерде үмүт барбы? Анан ошол мына эртеңки күнү өтө турган 23 апрелдеги митингде ошол талаптар менен бирге ошол сот акыйкат чечим чыгарат деген сиздерде ошол ишеним барбы? Менде такыр ишеним жок бул сотторго. Анткени бул соттор эч качан акыйкат, адилет чечим чыгара албайт деп ишенем.
Анткени биз көрдүк буга чейинчи. Биз көрсөтүп турган нерсени көзүбүзгө алып туруп, мен дисциплинарный комиссияга жазып атам, жогорку соттун 3 судьясынын мыйзам бузган аракеттерин. Менин алдымда айтып атат, талашып тартышып, мына мыйзам бузулдубу десем, өздөрү айтат, ооба мыйзам бузулду. Анан эле алардын мыйзам бузганына чара көрө албайбыз дейт. Ал кантип? Сот процесстери мындай да, ошол бизде дайыма айтылат, жогору жактан ошондой атайын тапшырма берилет дейт. Бүгүнкү күндө ошол Атамбаев азыр экс президент Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков, ал өзү ушундай акыйкат сот процесстерин жүргүзүп, акыйкат чечимдерди кабыл алгылай деп атат. Эмне себептен ишеним жок дейсиз? Анткени себеби мындай да, соттор көз каранды экен болуптур. Азыр абалы өзгөргөн жок деп ойлойсузбу? Балким ал соттор эми акыйкат чечим чыгараттыр. Бул соттор мурунтан өздөрү ушундай эмеге батып калган. Анан булар үйрөнүп калган. Качан бирөө бизге келип бир нерсени айтат. Айтса аткарабыз, айтпаса мындай кылабыз. Эгерде айтпаса анда мынакей күнөөсү жок экен деп акташы мүмкүн да. Жок, Эгерде жок. акыйкат жүрсө. Булар карганын көзүн чокпойт дейт. Эгерде булар ошону акта берсе, анда мурунку соттордун күнөөсүн ачып койгон болбойбу? Аны ачып койсо, эртең эле ал соттор айтат да, сен өзүң айтпадың беле мага деп туруп чыгат да. Мына ошондой нерселер бар да, ошон үчүн булар эч качан акыйкат чечим чыгара албайт. Буга саясий мыйзамсыз камалган адамды саясий жол менен гана акташ керек экен. Мен ушунча аракет кылдым мыйзам жолу менен. Мен аларды түз эфирге да чакырдым. Мына сот, прокурор, тергөөчү келгилечи түз эфирде ушул сиздин эфириңизден туруп баарлашайлы. Ушул жерден алар далилин айтсын, мен өзүмдүн далилимди айтайын. Ушул жерде эл көрүп туруп баа берсинчи, кимдики туура. Садыр Жапаровдун күнөөсү барбы же жокпу? Ушул жерден талкуулайлы десем, ага келбейт деп жатпайбы бири дагы. Убактыңыздарды бөлүп мына ушул абактагы жана ошондой эле кыргыз элинин чыган уулу Кумтөрдөп ушул камалып отурган Садыр Жапаров боюнча маалымат бөлүшкөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Мындан аркы ушул сиздердин үй бүлөңүздөргө да бакубат жашоо каалайбыз. Анткени себеби кандай болбосун акыйкаттык бир күн орнойт дейт. Ошол дагы батыраак болушун биз дагы тилейбиз. Андай иштериңиздерге, өзүңүздөргө ийгилик каалайбыз. Рахмат, Иштериңизге ийгилик. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенсиз, сизге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Көңүл борборунда программасынын кезектеги саны соңуна чыкты. Биз бүгүн абактагы саясатчы жана Жогорку Кеңештин 3-5 чакырылышынын депутаты Садыр Жапаровдун абалы жана бүгүнкү күндөгү мындан аркы кадамдары туурасында маалымат берүүгө аракет кылдык. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.